Хаким 14 жашта. Эс тапкандан бери спорттун таэквондо түрү менен алектенип келет. Машыгууну калтырбай күн сайын терең изденүүдө. 2015 жылдын апрель айында Бишкек шаарында өткөрүлгөн өспүрүмдөр арасында спорттун таэквондо түрү боюнча мелдешке катышып, биринчи орунду багындырган. Натыйжада республика чемпиону аталып, алтын медальга ээ болгон. Мен жаштыгымдан таэквондо түрү менен катышканга мындай бүттөрүм өзүдөн чыгып, шпагатка отуруп өзүм интерес болгон. Ошондон 2013 жылы таэквондо залына келгем. Таэквондо залга келиш үчүн себеп болгон, мен чоңойгондо жүк спортчусу болгум келди эле. Ошого таэквондо түрү менен катнашышка өзүм мындай болдум. Сиздер көрүп турган залда аптасына 3 жолу атайын машыгуулар өткөрүлүп турат. 6 жаштан жогору каалоосу күч жаштар үчүн эшик ачык. Каарманыбыз сыяктуу өспүрүмдөр аталган спорттун ар кандай ыкмаларын үйрөнүп, татаал көнүгүүлөргө чейин аткарышат. Канткен күндө да чемпиондуктун даамын татуу оңойго турган жок. Биз жакшылап тренировка кылып, мынерден апрель айында Бишкекке бар. Бишкекте Бишкекте соревнование өттү, Кыргызстан чемпионаты. Ошо биринчи түшкөнүм бир бала менен түштүм. Кызыл пояс, оны нокаут менен түгөнтүп, анан дагы бирөөсү менен түштүм. Анан азыр точный где-то синий пояс болуш керек. Ошону эми уттум, анан финалга чыктым. Финалда черный пояс менен уруп, анан неме кылып, Кыргызстан чемпиону болуп келдим. Ал эми агасынын жолун жолдоп, тең тайлаша спорт жаатында алып урушуп келген Абубакир болгону 8 жашта. Жакында эле Ош шаарында өткөн таэквондонун ITF түрү менен 20 кг салмакта алтын медальга ээ болгон. Табиятынан жөндөмдүү жана таланттуу бала. Биз барган учурда да жаш спортчу машыгуунун үстүндө экендигине күбө болдук. Мен таэквондого жаш көрөм, көп машык кылышты жаш көрөм, чемпион болушту жаш көрөм. Чындыгында таэквондонун ар кандай техникаларын үйрөтүп, өзүнүн тажрыйбаларын тең бөлүшүп келген устатынын орду чоң. Ал эми Хакимовдордун аракети ар убак жемиштүү болгону көңүл жылытып келет. Хаким жана Абубакир Хакимовдор алар бир туугандары, келечеги келин балдар. Жаштыгына карабай Кыргызстандын чемпиону болуп олтурушат. Быйылкы жылы да жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп келүүдө. Хакимдин багындыруучу ийгиликтери, жеңиштери баары алдыда. Анткени ал күн сайын сергек жашоого үндөгөн спорт менен ынак. Кыргызстан желегин өдө көтөрүп, дүйнө чемпиону болуш максатым бар. Таэквондо спорттун эң эле өзгөчө мыкты түрлөрүнүн бири. Атап айтканда, бул спорт 3 түргө бөлүнөт. ITF, GTF жана VTF. Учурда балдар ITF түрү менен машыгып жаткан учуру. Ал эми мен байланып турган бул кур мына ушул таэквондо спорттун түрү боюнча чебер экендигин билдирет. Улан Мамашеров, Өткүрбек Жолдошов, Филимбек Эмилбек уулу, Таң нуру программасы үчүн.